Самастар Матушкбек YouTube каналына катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү, дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналга каттал электер болсо каналга катталып, лайк басып, ой пикир жазганды унутпаңыздар. Кыргызстан Россиядан мигранттар документтерин мыйзамдаштырып жетишип калышы үчүн мурда каралган мөөнөттү узартып берүүнү суранарын Ташкы иштер министрлигинин башчысынын орун басары Алмаз Имангазиев билдирди. Бүгүн парламентте мигранттар укуктук маселелерин 30 апрелге чейин жөнгө салып алышы же өлкөдөн чыгып кетиши керек деп айтылган маселени карашты. Депутат Илимбек Кубанычбек уулу көзөмөл кылган рейстер киргенден кийин мекендештер бир топ көйгөйлөргө тушукканына токтолду. Ал эми Имангазиевдин айтымында жакында эле РФ өкмөт башчысынын орун басары Алексей Айверчук Бишкекке келгенде аталган мөөнөттү узартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Жообун күтүп жатабыз. Бул суроону дайыма көтөрүп келебиз. Россиянын элчисин да чакырганбыз. Россиядагы дипломаттарыбыз да өкмөт жана Мамдуманын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатат. Бул маселе биздин көз кырыбызда. Бирок ар бир мамлекет миграция жана коопсуздук маселесин биринчи орунга коерун түшүнүшүбүз керек, деди министрдин орун басары. Булак Спутник эжи. Ноокатта аламан улак уюштурулуп, 2 унаа жабыркады. Спорттук иш-чара 6 апрелде өткөн. Облустук милициядан улакчылар ипподромдон чыгып кеткенин факт каттоого алынып, бирок унаа ээлери арыз жазуудан баш тартканы кабарланды. Улак тартыштан жабыркагандар жок экени кошумчаланды. Булак Спутник эжи. Армиян Абхаз номерлүү унааларды мыйзамдаштырууда коопсуздук сертификатын кайдан алса болот? Транспортту легалдаштыруудан мурун жарандар унаа мекемесине маалыматтык кеңеш алууга кайрылса болорун ишкананын өкүлү Бакыт Насиров билдирди. Бизге жүздөй адам маалымат алууга келди. Негизинен айдоочулар кандай документтерди топтойбуз, талап кылынган транспорттук каражаттын коопсуздук сертификатын кайдан алабыз деген суроолор менен кайрылган. Биздин кызматкерлер унаанын техникалык абалын текшерип, аныктай алышпайт. Ошондуктан биз аккредитацияланган автолабораторияларга кайрылдык. Алар транспортту текшерип, анын техникалык абалы тууралуу сертификат беришет, деди Насиров биринчи радиого берген маегинде. Анын айтымында Кыргызстан боюнча 17 автолаборатория бар. Анын 15-и Бишкек менен Чүйдө, бирөө Караколдо жана Ош шаарына жакын жерде дагы бири жайгашкан. Булак Спутник эжи. Madishop магазинибизде сонун скидкадагы шымдарыбыз болгону 1,5 миң рубльдан. Болгону 1000 рубльдан кофточкаларыбыз. Келип тандап алып кетсеңиздер болот. Дагы бир жакшы жаңылык, биздин Madishop магазинибизде болуп көрбөгөндөй скидка болгону шымы менен двойка 3000 рубльдан. Бул двойкаларыбыз дагы азыркы сезонго ылайыкташтырылган, баасы 3000 рубльдан. Ошондой эле биздин Madishop магазинибизде бул безруковкаларыбыз жаңы келди, болгон баасы 1200дөн. Сонун размерлери бар, келип кийип көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле обувтардын размерлери бар, алып жетишип калыңыздар, скидкада 1500 рубльден. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары, биз метро Семеновскдагы Madishop дүкөнүнө келип калдык. Бул жерде өлмөзөж экен барыңыздар эле билесиздер, эч кандай ортомчусу жок, Кытайга өзү барып келгендиктен кийимдери сапаттуу, ошондой эле эң арзан баада коюп келет. Көбүңүздөр таң калбаңыздар, бүгүн болуп көрбөгөндө өтө сонун кийимдерди арзан баада айымдардын кийимин коюптур. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Андан сырткары ошол ар бир келген айымдарга мен белектерим дагы бар дейт. Мен силерге айтып өтөйүн. 6000ден жогору соода кыласыздар дагы. Ушул жерде турган кийимдин каалаганын сиз тандап аласыз. Madishop дүкөнү сиздерге белекке берет. 6000ден жогору соода кыласыз. Бул жерде дагы 1,5 миңден 3000ге чейин кийимдер бар. 6000ге соода кылып, ушул кийимдерди бекер алып кетиңиздер. Өтө сонун болуп көрбөгөндөй акциялар кийимдерди коюптур. Андыктан таң калбаңыздар, эжекебиз ортомчусу өздөрү алып келген үчүн, өзү барып Кытайдан алып келген үчүн арзан баада койду. Максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, мен жолдун аягында көрсөтөмүн.